8 цифрага туулган күнү адамдын, айы, жылы. Ушун менен ал коддолуп түшкөн ар бир адам. Ар бир адамдын коду туулган күнүндө. Муну билимдүүлөр баары билишет. Паспортту биометрика алганда эле белгилүү. Бул адам иштейт, иштебейт. Миллиардерлер билет бул илимди. Бул иш берет, иш бербейт. Бул баары мындай баардыгы белгилүү. Биз эми цифровой болот экенбиз, ана мына деп жүрөбүз. Качан эле цифраланып түшкөнбүз биз. Анан 33 жаштан кийин ал кандай кызматта, кандай өзүн алып жүрөт. Ошон үчүн ар бир келген адамдын бул дүйнөдө предназначениясы бар. Жөн келген жок эч ким. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Учурда сүт сай эл арасында абдан чоң кызыгуу жаратып жатат. Туулган күн, туулган жыл аркылуу адам өз жөнүндө же башкалар жөнүндө аралыктан биле алат. Башкача айтканда, өзүн тааныйт. Өзүнүн кандай күчтүү жана алсыз сапаттары бар экенин дагы биле алат. 8 цифрага туулган күнү адамдын, айы, жылы. Ушун менен ал коддолуп түшкөн ар бир адам. Адамдын туулган күнү 8 цифра, 8 сан аркылуу адамдын ой жүгүртүүсү кандай күчтүү жана алсыз сапаттары бар. Анан 33 жаштан кийин ал кандай кызматта, кандай өзүн алып жүрөт. Психологиясы камтылган. 21 кылымдын психологиясы бул сүт сай. Биринчи төрөлгөндө бала туулган күнү анын акылы болот. Туулган күнү адам кантип ойлонот, эмнени каалайт деген суроого жооп берет. Анын бүтүндөй каалоосу туулган күнүндө катылган. Алгач сүт сай боюнча ким кайсы числого кирерин билип алыңыз. Эгер 1-10, 19, 28 числодо төрөлгөндөр булар 1ге кирет. Ал эми 2, 11, 20, 29 числодо төрөлгөндөр булар 2 числого кирет. 3, 12, 21, 30 числодо төрөлгөндөр булар 3 числосуна кирет. Сүт сай боюнча 3 болуп эсептелинет. 4, 13, 22, 31 числодо төрөлгөндөр булар 4 числого кирет. Сүт сай боюнча 5, 14, 23 числодо төрөлгөндөр число 5 болуп эсептелет. Саны 5 деп айтылат. 6, 15, 24 числодо төрөлгөндөр булар саны 6 болуп эсептелинет да. 7, 16, 25 числодо төрөлгөндөр булар число 7 сүт сай боюнча. Саны 7 деп айтылат. 8 санына киргендер булар 8, 17, 26 числодо төрөлгөндөр. Ал эми 9, 18, 27 числодо төрөлгөндөр булар 9 числого кирет сүт сай боюнча. Бир адам мисалы үчүн биз бакытты эмне үчүн түшүнө албайбыз? Өмүр бою эмнеге талашабыз? Анткени ар бирибиз бакытты ар түрдүү түшүнөбүз. Мисалы үчүн 1 числодо төрөлгөн адамдар, 1, 10, 19, 28 числодо төрөлгөн адамдар бакыт эмне десең, бакыт бийлик дейт. Бакыт деген бир жерди ээлесең, президент болсоң, элдин баарын башкарсаң, элдин баарына жардам берсең, элдин баарын бекабас деп элди мен камкордук кылсам деген бакыт дейт. Мисалы, эгер дагы бийликке жетмейинче анын жан дүйнөсү кыйналып өтөт бу дүйнөдөн. Эл мени укпай койду. Ал кайсы 1 число? 1 числодо төрөлөт, 10 число төрөлөт, 19 төрөлөт, 28. Мисалы үчүн биздин Аскар Акаев 10 число, Бакиев 10 число болот да, мисалы үчүнчү. Себеби алар аябай өнүккөндө сөзсүз бийликке барат, бийликке отурат, бийлик аркылуу элге жардам берем, элди көтөрөм деген адамдар. Сен меңде эмне ойлосоң ошол гана болот бул ааламда. Не салынса, алар бирлерге бийликке баруу гана салынат. Бийлик менен элди көрсөтөм, жардам берем деген себеби бул бирлерде эң күчтүү энергия бирлерде. Булар күн энергиясы. Күндөй болуп жаркырап, жаман жакшы дебей баарына тийип, баарына камкордук көрсөткөн өтө күчтүү энергия. Көпчүлүк адамды көтөрө ала турган. Лидерлик сапат. Тубаса лидер бир болот. Тубаса лидер. Мындайча айтканда булар падышалар. Тубаса падышалар да, энергиясы падыша. Ошон үчүн Кыргызстан жол таппай турганда падыша болду. Ал эми 1 менен 3 великий друзья болот. Түбөлүк дос. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов менен
Аскар Акаев дос болгон. А бирлер 3-4 гана угат, башка эч кимди укпайт. Ошон үчүн советниктер, премьер-министрлер 3-числодогу энергиялар болот. Бүт падышалар 3-4дөн маслихат сурашат. Если биз парламент ала турган болсок, президент 1 болот, премьер-министр 3 болот. Экилер бул министр иностранных дел, сырт чекедеги мамлекеттер менен экинчи энергиядагылар гана байланыша алат. Калгандарын эгосы жол бербейт. Себеби башка караса, башка дагы падыша да, ал дагы бир да. Бирлер эч кимди укпайт, өзүнүн элин гана, өзүнүкүн гана сакташ керек, башкага келишпейт. Бирлер жеткен эгоист бирлер болот. Мисалы үчүн эгоист болбосо ал жеңилип калбайбы, ал элин сактай албай калат, ал ар кимди көрсө. Мисалы үчүн 2-числодогулар бул карым катнашты жакшы кылат, бирок өзүнүн мамлекетин сактаган келгенде жумшактык кылып коет. Мисалы үчүн Горбачев 2. Горбачевко келгенде СССРди кой берип, мисалы үчүн Брежнев 1 болчу. Бүт кармаган адамдар келатып, 2ге келгенде Советтер Союзу таркап кетти, мисалы үчүн. Себеби 2 мейли ар бириң өзүңчө бол, мейли деп баарын түшүнө берет да. Дипломат ал бардык адамдын жан дүйнөсүн түшүнүп турат. Ошон үчүн ар бир келген адамдын бул дүйнөдө предназначениясы бар. Жөн келген жок эч ким. Сүтсай динге эч кандай шек келтирбейт. Андыктан өзүңүз жөнүндө кызыктуу маалыматтарды да алыңыз. Жакпаса негатив сөздөрдү жазбай, көрбөй койсоңуз дагы болот. Эгер негатив жазгыңыз келип жатса, анда сиз минуста жүргөн болосуз. Кантип плюска чыгууну, жаркын жашоого бет алуу керек экенин дагы ушул Сүтсайдан билсеңиз болот. Андыктан сөзсүз көрүңүз. Бул дүйнөдө ар кимдин өзүнүн энергиясы бар. Мисалы үчүн бул жерде экөөбүз отура турган болсок, бул жерде азыр канча адам отура турган болсо, ар биринин өзүнүн ушул жерге кошуп турган энергиясы бар. Сен насаат бересиң, билим бересиң. 3-4дөн билим энергиясы келип турат. Эң билимдүү чоң билим 3-4гө берилген. Ошон үчүн жан дүйнөлөрдүн баары билет кимден маслихат сураш керек, кимден жол сураш керек, кимден эмне сураш керекти баары жан дүйнө билет. Эгерде ал өзүнүн акылын жүгөндөй алса, акылын жүгөндөй албай калганда эмоцияга кирип кетет дагы, акылы тумандатат көзүн. Желкалык тоскондой көзүн тосот да, ал адашып калат. Көп катачылыктарды ошондо калат. Муну тренингтерде бессознательно жасайбыз деп айтышат. Ар түрдүү тил менен айтат, но айланып келип эле бардыгы адам өзүн таппай калды деген сөз да. Өзүн табыш керек. Өзүн табыш үчүн Сүтсайга келсе, мисалы үчүн 1-числодогуларды айттым, падышалар группасына кирет. Мисалы үчүн 1 деген энергия бул күн энергиясын алып жүргөн адамдар, кимдер кирет буга? 1-числодо төрөлгөн, 10-число төрөлгөн, 10 деген 2 орунду сан, 1 0, экөөнү кошсок 1 чыгат кайра эле. 28-число кирет, 2ге 8 кошсок 10, кайра эле 1 чыгат. 19-число кирет, 1ге 9 кошсок 10, кайра эле. 1 каягынан кошсоң да 1 чыкса, бул 1 энергиясын алып жүргөн адамдар күн планетасынын ключевойлор десе, күн планетасы башкарат бул адамдардычы. Булар күндөй болуп эле кайерге койсоң жаркырап чыга келет. Көп адам отурган болсо, сырттан бирөө келсе, ошо бирден сурайт бирдемени. Себеби ошол эле көрүнөт башканын көзүнө. Жаркырат, күндөй энергиясы. Ошон үчүн 10-числодо төрөлгөндөр өсүп барып туруп, кызмат абалындагы бардык нерсени нөлгө түшүрүп алат да. Акаев да, Бакиев да ошондой болдубу? 0-0гө түшүп калат. Каалайсыңбы, ким болсоң да баары бир тагдырыңа жазылган болот деп атпаймынбы? 0гө түшөт деген негативдүү энергия программа бар. Акылы негативге программаланган. Эртең менен жакшына ойноп, кечинде түштөн кийин эле айнып калышат да. Туура эмес ойлонуп калышат. Өзүнүн ишин өзү жокко чыгара берет. Өзү курган нерсени өзү бузуп алат да. Бирлер 10, 20, 30дар. 0 барлар. Ал эми жалпы бирлер бул күн энергиясын алып жүргөн өтө күчтүү тубаса лидерлер. Мындай лидер таппайсың. Падышалар группасына. Булар өтө эл башына түн түшкөндө кыйынчылыкта бирлер гана жол таап чыгып кетет. Анан булар өтө күчтүү финансисттер. Өтө күчтүү. Ошондуктан Кыргыз сомун баркы ушул күнгө чейин турат. Анткени Акаевдин гана башы буга жетет болчу. Ошол маалда Казакстанды 6 башкарып турган, ошол маалда Өзбекстанды 3 башкарып турган, бизди 1 башкаргандыктан, 3түн маслихаты менен 1 падыша болгондуктан Кыргызстанды бизди туура жолго салып, сом акча менен Акаев чыгарып кетти. Бүгүнкү күнгө чейин Аскар Акаевдин бул жакшылыгы бардык жерде ар бирибиз күнүн көрөбүз, бирок тендейбиз да, биз жакшылыкты унутуп калабыз, тез эле аркасынан чукуп кетебиз да. Эң күчтүү стратег жол тапкан.
эң күчтүү финансисттер кичине акчаны көпкө жеткирип элди кармай алган булар бирлер болот. Минуска алар инициативасы аябай көп. Идеалисттер болот. Идеалист деген баардык адамды жакшы көрөт. Баардык иш жөнүндө жакшы ойлойт. Баарын жакшы дейт дагы, кошоматчыларга алданып калат. Кошоматчылар аябай көп жанында жүрөт бирлердинчи. Мактаганды сүйүшөт, критиканы көтөрө алышпайт. Ошон үчүн мактагандарга көп жакшылык кылып коюшат дагы, ошодон күйүп кетишет да бирлерчи. Ал эми минуста боло турган болсо, минуска түшүп калганда аябай деспот, аябай агрессивдүү адамга айланып калат. Минуска түшкөндө. Экинчи числодогулар булар ай планетасы. Бирдин жанында эки гана чыдайт. Ай болгон үчүн. Күн, ай экөө сутка болуп жүргөндө Кезектешпей. Мындай күнүң, жайдын күнү, күнгө биз тура албайбыз го. Күйгүзүп жүрөт го бизди. Ошондой болуп кетет да бирчи. Ошондо анын энергиясын акырындаткан бул эки гана. Кечке маал эшикке чыгып басып калабыз го. Болду, эми күндүн табы кеттиби деп. Ошол экинчи числодогу дипломаттар тубаса, дипломат тубаса, психолог, алар туулганда алардын өзүнүн түсү болбойт. Бирдин түсү бар. Алар бирдин гана түсүн чагылдырып турат. Өтө сары, өтө кызыл, ар түрдүү болот. Алар дагычы. Күйгүзүп жибере турган 19-число күйгүзүп жиберет мисалы үчүн. Эч кимди укпай жүрүп, кып-кызыл жүрүп күйгүзүп турат. Бирлеринин айырмасы бар да ичиндечи. Ал эми экинчи числодогулар бул акырын сүйлөп, угуп, тынч жүргөн. Олар унчукпай жүрсө билбейт бул деп ойлошот. Бирлер көп сүйлөйт да, мотиватор да. Микрофонду сөз алат. Тойлорго барып көрсөң бирлерди мисалы үчүн сөз микрофонду алат да тынбай сүйлөй берет. Мени эле карап турсун дейт. Менин тегерегимде айлансын, мени күндөй болуп жүрсүн мен адамдарым дейт да. А экилер сүйлөбөйт, унчукпайт. Унчукпай жүрсө аны билбейт деп ойлошот адамдар. Унчукпаганда. Бирок баарын билип, унчукпай түшүнүп турган экилер болот. Ай планетасынын адамдары. Экилер булар 2-20 число, 11 число, 2-20-11 жана 29 числодогулар. Булар дипломат, анан аткаруучу, анан баарын түшүнгүсү келе берет. Ар бир адамды. Бизге ушул адамдар жетишпейт турмушта. Ар бир адамдын жан дүйнөсү ыйлаганда экилерге муктаж болушат. Алардын жан дүйнөсүн эч ким укпайт экиден башкачы өзү. Эч ким укпайт. Ошон үчүн көчөдө кетип атса деле, маршрутка чыкса деле экилерге барып эле айта беришет адамдар бүт секретин. О экилер көбүнчө психологдор болуп иштешет. Жан дүйнөсү кыйналгандар психологияга барышат. А Сүтсай цифровая психология 21-чи кылым. Анан минуска түшкөндө ошол экилер аябай депрессияга түшөт, өзүнө өзү ишенбей калат. Эки жүздүү болуп кетет. Эки жүздүү деген сыртта башка сүйлөйт, үйгө киргенде башка сүйлөйт. Көчөдө аябай жакшы дипломатичный көрүнөт. Иште, мисалы үчүн, үйүнө келгенде аялына, балдарына чыгарышы мүмкүн бүтүндөй депрессиясын. Ушул эки түрдүү двойственность болуп кетет да. Үчтөргө булар азыр айттым. 3, 12, 21, 30 числодогулар Юпитер планетасы. Плюста болгондо максаттуу, билим, гуру, язмайуулар. Ал эми минуска болгондо булар принципиалдуу, жалкоо, мен билем эле дей берет, билбесе деле. Анан курук сөз, азарт болуп кетет. 4, 13, 22, 31-лер булар Раху планетасын башкарган адамдар. Булар плюста болгондо борьба за справедливость. Бирөөлөргө боорачып эле адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жүргөн адамдар. Төрттөр. Анан булар креативдүү адамдар, трансформатор, новатор. Жаңылыктын баарын төрттөр алып келет. Мисалы революционерлер да булар. Кыргызстанда бүт революционер кылгандардын туулган күнүн карасаңар 4 болот. Алар эч качан бийликке отурбайт, оппозицияда болот, постоянно. Кайсы президент келсе дагы, ким бийликке келсе дагы минусун айтып сүйлөп тура тургандар 4 болот. А президенттер көбүнчө 1 болот, бирлерди ордуна койгон 4 болот. Всегда карама-каршы энергия да, дайыма аны айтып турат. Мындайсың деп. Коомго, ааламга жаңылыкты киргизген ушулар болот. Эң жан дүйнөсү бай десем, жан дүйнөсү эмес, аң сезими чектен чыккан ушулар адамдар. Мисалы бирлер чектелген, экилер чектелген, үчтөр чектелген. Өзүн өзү чектеп бүткөн адамдар ушу 1, 2, 3 болот.
системный адамдар да түз жүрүш керек, ушудан чыкпаш керек деген. 4ке келгенде бул 4 деген эң креативдүү адамдар. 3-төр ойлоно албаган, 2-лер, 1-лер ойлоно албаган жолду 4-төр табат. Ошондуктан бири-бири менен келишпейбиз. 4-ün айтканын 3 жактырбайт, 1-2 жактырбайт мисалы үчүнчү. Алар бир жолду бир нерсени көрөт да. 4-чү числодогулар булар революционерлер группасындагылар төрөлөт да. 3-тө булар билимдүүлөр төрөлөт. 2-де дипломаттар, 3-тө премьер-министр группасы төрөлөт, билимдүү маслихат берет, акылдуулар. 1-де падышалар төрөлөт, 4-чү энергиядагылар булар революционерлер. Бардык жерде революция кылышат. Жаңылык. Үй бүлөдө, мамиледе, коомдо бир нерсени ойлоп табууда ушундай гана стакан болуш керек эмес. Эмне үчүн стакан башкача болуш керек? 4 буштук болуш керек деп чыгат 4. 3-2 стакан толук ушундай болуш керек деп ойлойт мисалы үчүнчү. 4 эч качан мындай ойлобойт. Мисалы үчүн биз ушундай отур десе отура беришибиз мүмкүн. 4 келип туруп, мен мындай отурбайм, бул мага жакпайт, башкача кресло болсун. Мен ал жерде туруп турайын, мен бияктан секирейин, анан тартып ала деши мүмкүн. Мисалы креативди киргизет да. Интересно кылат 4чү. Анан ошон үчүн революция кылат ошол. Жаңылыкты киргизген адамдар 4төр болот. Ошон үчүн эгерде саясатка келе турган болсок, алар оппозицияда болот. Постоянно бийлик каалабайт. Бир жактан бар жокту көрүп турат, башка жолду ошону айтып гана турушат. Сынчылар болот. Сынчынын сыңары өтөгү майрак деген 4төргө арналат. Минуска түшүп калганда ушул эле 4төр, минуста 4төрүң ушунчалык нааразы адамдар. Эч нерсе жакпайт. Кандай баардык ишти жакшы кылдым десең дагы 4ке келип сурасаң бир айыбын табат. Минуста болсо. Эмне үчүн алар дайыма нааразы? Анткени бул адамдардын энергиясы башында гана болот. 97% энергия башында гана болот. Денесинде энергия жок. Колунун учтарында, мүрүшүндө, таманында гана бар болгондуктан алар денесин анчейин сезишпейт. Ошондуктан көбүнчө 4төрдү карасаң же аябай толуп кеткен, же аябай арык. 4 денесин чувствовать этпейт да. Алар бүтүндөй энергиясы акылында болгондуктан жаңы нерсени ойлоп таба алат. Акылда могу жерде да акылда. Ошон үчүн жаңы нерсени ойлоп табат, креатив ушундай. Анан өтө күчтүү, физически эң күчтүү 4төр болот. Тез кыймылдап жүрүшөт да. Идеясы, максаттары аябай көп болот. Башында болгондуктан энергиясы. Денесине энергия бүтүндөй таркагандыктан алар дайыма нааразы. Нааразылыгын ошентип ар кимден чыгарат. Сын айтып, жандардын көңүлүн оорутуп, баарын асылып турушат да. Анан минустагысы ошол өзүн өзү жок кылган бир гана 4төр. Өзүн өзү жок кылат. Себеби негативди ойлонот, нааразы боло берип, өзүнүн телосун оорутуп, өзүнүн жашоосун бузуп алган 4төр болот да. Элден бөлүнүп, оолактай берет. Элге кошулбай эле качып, үйдөн чыкпай, элге кошулбай эле ушинте берет 4төрчү. Апатияга түшүп калат, минуска түшкөндө, жалганчы болуп калышат. Минуска түшкөндө каратып туруп жалган сүйлөйт. Бардык 4төр ушундай. Жакшы кетип атканда эле калып сүйлөйт. Каратып туруп, мисалы үчүн, сырттан 100 сомго бирдеме алса, үйүнө келсе апасы канча калдың десе, 50 сом калдым деп айтат. Аларга нормально. Эмнеге десе, 100 сом десе мурушат да, бул түшүнбөйт, кымбат алдың дейт. Ошон үчүн 50 сом деп койдум дейт. Алар мен справедливо кылып айттым, чтобы апам кыйналбасын деп механически жалган сүйлөп коет да. Жалган сүйлөп турат. Андан кийин 5-чи числолорго келе турган болсок, 5, 14, 23. Мындан бул жагы 3төн эле цифра болот. 5, 14, 23төр булар Меркурий планетасынын адамдары. Булар эң планетасына карайт да, размеринечи эң кичинекей планета болгондуктан булардын аурасы эң кичинекей. 5тер. Тыпылдаган, тез баскан, тез кыймылдаган адамдар болот. Анан күлүп калды жыпар жөнүндө биз экөөбүз группалашпабыз, аябай жакшы макалдар бар бизде. Аябай биринчи курстан эң тыпылдап тез баскан жыпар болчу да. Ошо миссиясы 5 да. Ошон үчүн тып деп тез басып, тез кирип, ушинтип жүрүшөт да 5тер. Анан булар эң мыкты коммуникациядагы адам жасагандар болот. 5-чи числодогулар баарын тилин табат да, кыскасы. Тилин таппаган адам болбойт бул 5тергечи. Анан аябай жолдуу, фортуна, торговля, бизнесмен адамдар. Мисалы үчүн Кыргызстанда Дордой Салымбеков 5-чи числодо төрөлгөн болот. Кандай калчасаң да бар бизнесмен чыгат, мисалы үчүн. Себеби алардын жан дүйнөсү ошол жака алып барат. 5тер энергиясы бул көбөйтүүчү энергия да. Анан бизнестин адамдары болот. Баарын тилин табат, тилдери таттуу,
тилинде болот, ырдашат, поэзия жазышат, чыгарма жазышат, китеп жазышат, ушундай кылгысы келишет, анан бизнес кылышат да. И минуста болуп калса ошо бештер бир нерсени аягына чыгарбаган, ушундай өтө жесткий адамдар, экстремисттер, снайперлер, киллерлер бештерден чыгат. Мындайча айтканда ар кимдин күчтүү жагы, өзүнүн алсыз жагы. Жаман жакшы адам жок. Сен ошону кайсыл жагын таптап багасың. Жанагы данышманга келип сурагандай да, мен ичимде эки карышкыр бар, кимси жеңет десе, ак менен кара карышкыр урушуп атат десе, кайсынысын баксаң, ошол жеңет деген. Бул биздин акылыбыздын нени каалап атканын билдирип атат. Эгерде ушул 5-числодогу адам ушуну уга турган болсо, окуй турган болсо ойлонот, мен акылымды жүгөндөсөм, мен өзүмдөгү тубаса талантым, мен өтө күчтүү бизнеске чыгат экем. Мен ушундай адам экем депчи. А эгерде мен өзүмдү өнүктүрбөсөм, мен өзүмдүн жашоомо жоопкерчилик албай, тиги күнөөлүү апам, атам, Кыргызстан айылда туулуп калдым, мен ушундай болуп калдым, президент мен ушундай кылды дей берсе, ал минусунда гана көрүнүп чыгат. Жоопкерчилик албаганда минусунда болуп чыгат, кааласа каалабаса. Жоопкерчилик албагандагы тандоодо. А тандаса, өнүгөм десе, ар бири таланттуу. Канча 5 болсо бар бизнесмендер күйүп жатат деп кое бер. Канча 3 болсо ошончо окумуштуулар жөнүнө күйүп жатат Кыргызстанда деп кое бер. Мисалы үчүн төрттөрдөн жана баарыбыз билген Ник Вуйчиччи, буту колу жок миллионер, 4 трансформатор. Революция кылды. Колу путу жок адам миллионер болот. Колу путу жок адам, колу путу бар супсулуу аялды алып, колу путу жок адам деле балалуу болот дегенди көрсөтүп койду. Биздин сознанияга трансформация жасадыбы? Жасады. Ошол өзүнүн турушу менен жасайт да. Ушул кантип миллионер болсун дейт. Себеби мен бир канча жыл мурун эле өзүм окута баштагам, өзүм бизнесте кыздарымчы, анан биринчи мен Ник Вуйчичти ушунчалык көрүп таасирленип, ошону көрсөтүп окутчум да. Мына деп анан бир күн Ник Вуйчичти койсом, боюнда бар аялдар келип мындай чочуп калышты. Ошондон кийин мен ойлондум дагы, мен көрсөтпөйм экинчи дедим да. Мен эмне үчүн колу путу жок адам менен мотивация кылам? Колу путу бар, акылы инвалиддер толуп атканда. Колу путу жүрүп шалдайып, колун каяка батырышын билбей, бутун каяка батырышын билбей, жашоо аябай жаман, Кыргызстан жаман, менин күйөөм жаман, аялым жаман, балам жаман чыкты, мен эмне кылам деген инвалиддер толуп атканда мен эмне кылам? Колу путу жок инвалидти көрсөтүп мотивация берип, колу путу бар эле издеп жүргөн жандар толуп атпайбы дедим дагы. Ошондон кийин мен Ник Вуйчичти көрсөтпөй койдум. Көрсөтпөйм, мен ансыз деле башка мотивация бере турган табам. Мен эмнени көрсө, ошону кылат. Мен ал келиндердин мээси эмнени ойлонуп атканын билбейм да. Ошону көрсөтүп мен эмне кылышым мүмкүн? Туурабы? Мен ошондо эле түшүндүм. Ник Вуйчич Америкада туулган үчүн миллионер болуп чыкты. Эгерде менин мамлекетимде болсо, мечиттин алдында турмак, ата-энеси таштап кетмек, анчалык акчасы, билими жетпейт эле андай баланы алып чыкканга. 6 саны амал баланы ача албай атабыз биз Кыргызстанда. Каякта буту колу жокту кармакпыз. Ошон үчүн онун бактысы дедим. Тактысы Ник Вуйчич Америкада туулуп калганына, ата-энесине байланыштуу, ал дагычы родовой системага байланыштуу. Сен кайсы родтун алып келе атасың? Бул жерде өтө чоң философия да, өзү ар бир баланын тагдыры, ачылышы. Бул укканда мынтпеш керек. Мисалы, ар бир адам өзү каалаганын уккусу келгенди уга берет да. Анын ой жүгүртүү системасына байланыштуу. Мисалы үчүн экөөбүздүн сүйлөшүп атканда бирөө уга турган болсо, негативге коюлуп калган адам мынтет. Ошон үчүн мен 4 мен Америкада туулганда ачылмак экен. Мен Кыргызстанда туулуп турам да. Каяка барам мен деп айтат. Өзүнө шылтоо издесе табат ар бир адам. Родовой системасына байланыштуу десем, ошо да мен ата-энем алкаш болсо мен каяка барат элем деп айтат, ата-энесине күнөөнү коет. Да. Бул ушинтип ойлонгондор коет да, жооп айта кетейин бир жолу. Бир кишинин эгизи уул болуптур. Бир күндө төрөлөт да, бир энергияда. Эгиздер бир энергияда. Бирок көп жылдан кийин бирөөсү өтө күчтүү адвокат болуп чыгат Америкада, бирөөсү болсо алкаш болуп чыгат. Анан журналисттерге кызык болот да. Издеп, алкаш болуп, түрмөдө жатканга барып, сиз адвокатка барып сурайт да. Сиз ушундай оор үй бүлөдө төрөлгөн экенсиз, атасы алкаш болот.
бирөөсү түрмөгө түшөт. Атаңыз алкаш, аракетчи болгон экен. Сиз кантип анан ушундай атактуу адвокат болуп чыктыңыз десе айткан экен. Мен ушул атамды көрүп туруп кантип оңолбойм. Мындай жашоо болбой турганын көрүп, эртеден баштап мен өз жоопкерчилигимди алып, ушундай адвокат болуп чыктым дептир. Анан ошол эле эгиздин пайына барып, түрмөдөн журналисттер жөн койбойт да. Барып, сиз эмне себептен ушул жерге отуруп калдыңыз десе, атамы көрдүңөр. Атам ушул аракетчи болсо мен кандай болот элем, дагы кандай эмнени күтүп атасыңар деген экен. Биздин көпчүлүк адамдар ошол экинчи эгиздин пайындай ойлонушат. Жоопкерчилик алса ар биринин таланты ушул жерде жазылган. Сен мынандай таланттуусуң, пендем деп Кудайым ар бирине берген. Бирок адамдын акылы жалкоолукту жакшы көрөт. Адамдын акылы бирөө мен жашоомду өзгөртүп берсе экен. Мен ушундаймын да, мен эмне кылайын, ушундай үй бүлөдө төрөлүп калдым, ушундай мамлекетте деген жакшы көрөт. Шылтоон издеген акылга жарашат. Критиканы эч ким сүйбөйт, бир дагы адам. Мактаганды баары сүйөт. Мактап койсоң мардайып өнүкпөй калат. Ошон үчүн жүрө берет. Критика айтсаң душманга айланып алат. Болду, эчтекени көтөрбөй, сенин артыңан сая түшүп алат. Ошол менен жок болот. Критика уккусу келбегендер. Ошол эле. Ошондо 5-тин минуста болгондо, демек снайпер, киллер, экстремисттер 5-терден чыгып атпайбы? Эң таамай аткандар 5-тер болот. Жашоодо деле карасаңар 5-числоордун үйүндө мылтыктары болот, пистолеттери болот, детективтерди көрүшөт, детектив окушат, ушундай болот да. Ушундай тилдери таттуу, бал сүйлөшөт. 6-числодо 6, 15, 24-числодогулар. Булар Венера планетасындагы адамдар. Булар плюс да болсо, булар турган жердин өзү ийгилик алып келет. Булар турган жердин өзүндө сүйүү бар. Булар эң даанышман адамдар, эң жакшы маслихат берген адамдар болот. Жакшы мудрый адамдар да. Мисалы үчүн 3-төр умный, бирок мудрый эмес, даанышман адамдар. Ошон үчүн алар өзүнө ишенип, мен даанышманмын деп акылында ойлонот дагы, китеп окубай коет. Китеп тап келсең эле алып туктай берет эле. Окушпайт көбүнчө алтылар. Алар өзүнүн жолдуу экенин түшүнүшөт. Жакшынан сүйлөп туруп, баардыгын секретин айтып болушат алтылар. Минуска түшкөндө алтылар булар законго каршы кылмышкерлер. Закон каерде болсо ошонун баарын бузган алтылар болот. Эчти мындай ылгай албай калат. Анан аябай кекчил өч ала турган алтылар болот. Кылмышкерлер, ОПГнын бүт начальниктери алтылар болот. Бирөөдөн эч алгандар алтылар болот. Ал эми 3 менен 6-ны ушундай кылып койгон Алла Таалам. Бири-бирине байлап. Себеби 3-төр законду сактаган, ушундай закон бар болсо бир мамлекетте 3 гана сактайт ошол жерде. Ушундай жүрбөгүлө, мындай жүргүлө. Мисалы үчүн да Чубак ажы исламдын эрежелерин сактап, баардыгын ошого чакырган. Эреже бар эле болсо ошону сактай алат 3-төрчү. Алтылар бүт эрежени бузуп турат. Мамлекеттин законун бузган алтылар болот. Ошону туткан полицейскийлер, сыщиктер 3-төр болот. Эң күчтүү полицейскийлер 3-төрдөн чыгат. Бүт эгерде кылмыш зонасына барып издей турган болсоң, алтылар бузат, 3-төр тутуп жүргөндөр болот ошол. Анан мисалы үчүн эгерде шоу бизнеске келе турган болсок, 6 бул Алла Пугачева. Филипп Киркоров 3 болот. 3-тү 6-ны сүйдүрүп койгон, 6-ны 3-тү каратып койгон да. Мисалы үчүн 6 өзү окугусу келмейт, билимди алгысы келип 3-төн алышат да. 3-төр болсо аябай окуйт дагы, 6-ны тарбиялайм деп көрөт. 6 тарбиясына кирбей качат Алла Пугачева мисалы үчүн. Филипп башка бир дагы умный адам таппайт. Мудрый экенин билет дагы 6-ны эле сүйө берет, канча жыл болсо деле. 3 менен 6 мына ушинтип келатат турмуштачы. Бул бардык жерде ошондой. Бүт үй бүлөңөргө салып көрсөңөр, калп болсо келгиле, мен айтышамын деле. Чыгармачыл менен иштегенди жакшы көрөсүз, өзүңүз иштегенди, өкмөткө батпайт алтылар. Өкмөт деген системада сөзсүз моодон чыкпайсың дейт да. Өзүнүн ишин творчество кылган келген адамдар. Творить этүү, жаратуу, мудрый адамдар, жаратат, жаратман. Анткени 6 жаңы нерселерди 4-төр жараткандай эле чыгармачыл адамдар алтылар болот. Ырдашат, ырларды жаратат. Мына азыркы Димаш Кудайберген 6-да, мисалы. Ырдап атат, элдин баары анын үнү менен эле дарыланат да. Анын сүйүүсү менен эле бир Димашты көрсөм деп эле ошол 6-числодогу энергия өтө күчтүү чыкса, ошону кайталап не кийсе кийишет, не ырдаса ырдашат. Себеби бул энергия
сүйүү энергиясы. Да? Успех ошол жерде. Байлыктын да энергиясы, алты бар жерде Кудайдын нуру жайт деп жазылган. Алла Таалам чечет ким падыша болот, ким кандай болот. Алты бийликке келе турган болсо, бүтүндөй ошол мамлекетке ошонун нуру жайт. Ошол адам аркылуу берилет да, бардык нерсечи энергия аркылуу. Инвестициялар, жакшы нерселер келет. Байлык, ийгилик ээрчип жүрөт. Байлык, ийгилик, күндүн нуру, Кудайдын нуру жайт дейт да, ошол алты бар жерде комфорт болот. Алты бар жерде жакшылыктар болот да. Мисалы үчүн ошол энергиядагы плюста жүрсө. Ал минуста жүрө турган болсо, анда башаламандык болот, минустагысы болот. Ошол адамга байланыштуу. Алтылар ушундай, жетилерге келе турган болсок, 7, 16, 25. Булар кету планетасы, планета эмес го эми. Булар плюста болгондо идеяны өтө чагылгандай бат ишке ашырган адамдар. Тез. Не идея келсе башына шарт тартып алышат. Ушундай күчтүү, гениальный. Путин, мисалы үчүн. Эртеси турду, Крымды алып койду. Эч ким ала албаган Крымды Путин гана алып койду, мисалы үчүн. Путин эмне ойлонсо ошого жетет. Жети да. Анан кундалини йога. Кундалини деген бул адамдын ичиндеги резервдик энергия. Өтө күчтүү. Ошол энергия салынган адамдар. Бул адамдардын энергиясы башында жок, денесинде. Ошон үчүн булар 7 адамдын күчү бар. Бул адамдардачы. Башында баш жок, звезда деп коет. Өтө мындай, өздөрүн сверх эгоисттер. Бирди жөн эле жарым жолдо калтырган адамдар ошо жетилер болот. Мен деп турган адамдар жетилер болот. Эгерде ал өзүнүн сверх эгосын менен иштеп, өзүнүн признание күтпөй турган болсо, булар гениальность ачылган адамдар болот да. Ошондо алам дегенди алып, жетем дегенге жеткен кризис менеджерлер. Кризис менеджер деген кризис кылып туруп көтөрөт да адамдычы. Кризиске киргизип туруп көтөрөт. Биздин экс-президентибиз жети болчу, мисалы үчүн. Азыркы президентке чейинкиси. Ооба, сенин кризиске киргизип туруп анан трансформация кылат сени, көтөрөт. Булар туаса Алладан келген учительдер, бир гана жетилер. Алла Таалам бизди жөн жараткан жок да. Сен окутасың, үчтөр. Сен 5 соодагер болосуң, бизнес жүргүзөсүң, баарын ортосунда мамиле кылып, бири-бири менен мамиле кыла албайт буларың. Бир сен башкарасың падыша болуп, сен гана жакшы элиңе камкор кыла аласың. 2 сен баарын бириктирген дипломат болгун. 4 сен жаңы нерселерди революцияга киргизип туруп кокус бирөө жарым айнып кетип атса. Деп жөнөткөн да. 6 сен сүйүүңдү берген, комфорт түзгүн, баарына шарт түзгүнүң деп жөнөткөн. 7 сен элде жок идеяларды тез аткарып, анан түшүнбөй атканды кризиске киргизип болсо дагы тарбиялаган деген. Бардыгынын өзүнүн кызматы, ар биринин өзүнүн кызматы, өзүнүн энергиясы бар. Ошон үчүн ал бессознательно барган жеринде кризис кылып жүрөт жетилер. Бессознательно сөйлөгөн сөзү менен, мисалы үчүн биздин президентибиз чыга эшикке дегенине канча кыргыздын баары чыйрыгып жаны чыгып жатып калды. Алар өздөрү агрессивдүү сүйлөйт, ошондой айтат. Бир сөзүн көтөрө албай чыйрыга берет да элдерчи. А в самом деле алардын энергиясы ошондой. Алла Таалам бир гана жетини чыныгы учитель кылып жөнөткөн. Алар действиясы менен бизди кризиске киргизип туруп оңдойт. Баары бир ошол туура болот, бирок чыйрыгасын критика деп көтөрө албайт да адамдар, пенделер. А ол туура айтып аткан болот жетилерчи. Өзү билбейт. Анан минуска түшкөндө хаос. Ошол адам өзү хаоска кирет биринчи, анан жандагы хаоска киргизет. Өзү унутчаак болот, анан баарын кризиске киргизет. Өзү бир нерсени түшүнбөйт, суицидке чейин барып жүрүшү мүмкүн. Минуска түшкөндө жетилерчи. Себеби алар кылган ишин бирөө бааласа экен дей берет. Эгерде ал кылган ишти баалабай койсо, ушундай болуп кетет минуска. Ар бир ишинен баалоону күтүп турат. 8-дерден 8, 17, 26. Булар Сатурн планетасынын ключевойлору. Плюста болсо булар контроль, реалист, скрупулезность, материализм. Материалдык байлыкты контролдогону келген адамдар. Ким иштеп атат, иштебей атат, баарын тутуп, билип турганы келген адамдар. Дыкаттык менен өтө тыкан иш кылган, баардык нерсени билген, ким не болуп атканын баарын контролдоп турган адамдар. Мисалы үчүн бизде президенттердин ичинен Атамбаев.
Бизде 1 энергиясында 2 президент өттү. 5 энергиясында Роза Отунбаева келди. 5ти президенттикке көпкө калтырганга болбойт. 5тер келгенде сөзсүз согуш чыгып кетет. Трамп 5 болот Америкада. Минуска болгондо ошол 8дер. Аябай өзүнө ишенбей калат, эч кимге ишенбей калат, тотальный контроль кылат, ранний инсультка барат. Себеби 8дердин аң сезими эч качан дем албай бардык нерсени контроль кылып тургандыктан инсультка күч келет да, жүрөгүнөчү. Контролду кое бериш керек. 8дерчи. 8дер бул дүйнөдө бардыгын контролдоп, эгерде дүйнөдө бүт 8-числодо төрөлгөндөрдүн баарын алып чыгып койсо, дүйнө урап түшөт. Себеби бул дүйнөдө бир гана 8дер жумуш кылат. Эч ким жумуш кылбайт 8ден башка. Жумуш кылган, баарыбызды жумуш кылдырткан 8дер болот. Эгерде ресторандарга барып карасаңыз, администраторунда 8 бар, хозяйны 8 болот. Ошон үчүн ошол жерде иш болот. Эгерде ресторанда жакшы тамак тез болбой, даамдуу болбой, убагында болбой, кир болсо, ол жерде 8 жок болот. Эптеп акча табайын деген. 8 өтө тазалыкты талап кылган, бардыгын туура иштешин талап кылган, жаман көрүнүп болсо да баарын контролдоп, ошол жерде результатты кылган 8 болот. Ошон үчүн 8дер өтө бай адамдар болот. Рокфеллер 8, Роберт Кийосаки 8, Гандапас 8 мисалы үчүн. Материалдык байлыкты контролдогон келгендиктен акча дүйнөнү жакшы билишет, өтө бай адамдар болот. Бай адамдарды баалашат, кембагалдарды баалашпайт, мисалы үчүн. Бөлүп турушат да адамдардычы. Жалкоолор жаман көрүшөт. Жалкоолугунан бай эмес да дейт да. Ал эми 9, 18, 27 булар Марс планетасындагылар. Плюста болсо булар аябай көздөгөн максатына жүгүргөн, спортивный адамдар, динамичный воин, жоокер, аскер адамдары. Мындай телосложениясынан деле, дене түзүлүшүнөн деле көрсөң болот 9дарды. Бойлору узун, колу буту узун, шаптай болот дагы. Фитнеске барсаң, спорт школага барсаң бүт 9дар болот да. Мисалы үчүн военный да бүт 9дар тапшырат. МЧСте иштегендер 9дар болот, көбүнчөсү да. Себеби алар действияга, кыймылга отуруп алып сүйлөшө бергендер олар 3төр болот. Алар ал жерге келбейт 9дар. 8дер мында жерге келбейт, акча калды, иштеп жүргөн болот, акча чогултуп жүргөн болот аларчы. Бизнесте болот. 9дар плюста болгондо ушундай болот. Жеңүүчү аскер. Сталин 9 да, мисалы үчүнчү. Сталиндин 9дугунан биз жеңип чыктык. Улуу ата мемлекеттик согушта. Согушту баштаган 2 болот, Гитлер. Анын миссиясы 5 болгон үчүн ошондой көп алаамат алып келген. Некачы болуп калды да анда. 2 деген мындай мени түшүнбөдү дейт да. Анан ал эми мурда кандай билөдү, аны ким түшүндү, ал бир окуу жайга өтпөй калгандан деп айтышат. Бүтүндөй унчукпай топтоп жүрөт дагы 2-33-кө чейин жашына элдин баары түшүнгөн дипломат дейт да, жумшак. Жоодон жоон чыгат дейт го кыргыз, ошондой болот да экелерчи. Анан 5ке өткөндө согуш баштады да. 5 деген киллер снайпер деп атпайынбы, согуш чыгарат деп. Миссиясы 5ке келгенде 33төн кийин анан ааламга согуш жарыялап койду го миссия 5тер. Ошондой. Анан 9дагы минуска түшкөндө ярость, паранойя. Ошон үчүн Сталинге паранойя деген орунду койгондо эртеси ошо врачтардын баарын башы алынган. Дүйнө билбесин деп. Себеби 9 эч кимге баш бербейт. Бардыгын ярости менен давить этип жок кылат. Ошон үчүн Гитлерди бүтүн жок кылды, өзүнүн аялы, өз астына өлдү го, атына өлдү го. Себеби ал кайкыбарсыз эле таап келет болчу, анан кутула албайт болчу. 9дар ошентип өзүнүн ярости менен давить этип салат да. 9 энергиясындагылар. Ошон үчүн алар өзүндөгү ичиндеги агрессияны, энергияны, эмоцияны чыгарыш үчүн алар топ ойношот, спортко барышат. Дайыма кыймылдап турушат да. Ошондо нормалдашат. Мисалы үчүнчү. Мындайча айтканда, ар бир адамдын табияты ушул энергияга байланыштуу. Бул азыр мен айтып өткөндөр бунун тубаза жөндөмдүүлүк таланттары. Ар бир баланы плюс жака бурсаң сонун, минус жака чыксаң жаман болуп калат. Суцай бул илим, бул философия. Суцай бул аралыктан таануу деген. Адамдын туулган күнү 8 цифра, 8 сан. 8 сан аркылуу адамдын ой жүгүртүүсү кандай күчтүү жана алсыз сапаттары бар. Анан 33 жаштан кийин ал кандай кызматта, кандай өзүн алып жүрөт.
жүрүм туруму кандай болот, психологиясы камтылган. 21 кылымдын психологиясы бул сүт сай. Кыскача айтканда 8 цифрага туулган күнү адамдын, айы, жылы. Ушун менен ал коддолуп түшкөн ар бир адам. Ар бир адамдын коду туулган күнүндө. Муну билимдүүлөр баары билишет. Паспортту биометрика алганда эле белгилүү. Бул адам иштейт, иштебейт. Миллиардерлер билет бул илимди. Бул иш берет, иш бербейт. Бул баары бир мындай билишет. Паспорттун алды болду, сен баардыгы белгилүү. Биз эми цифровой болот экен, биз ана мына деп жүрөбүз. Качан эле цифраланып түшкөнбүз биз. Бул сүт сай аалам таануу илими да. Аалам таануу, адам таануу, адамдын табиятын таануу. Аалам кантип курулган, эмне себептен ушинтип жаралабыз, женский, мужской, аялдык, эркектик энергияда, эмне үчүн биз тил табышабыз, келишебиз, эмне үчүн биздин жан дүйнөбүз ыйлайт, биз эмнеге бай болгубуз келе берет, биз эмнеге талаша беребиз, ошонун баардыгы жообу бар илим. Ааламдын курулушун үйрөткөн илим болгондуктан бул жерде мынтип айтылат. Адам туулду, туулган күнү анын каалоосу. Эмнени каалайт, ошону өмүр бою ошону каалап жүрүп өтөт. Ал эми туулган күнүндөгү 8 датасы анын таланты, сапаттары. Ошонун ичине катып койдум деген. Ал эми баарын кошуп чыккандагы туундусу анын кыймылы, кармасы, действиясы. Ушундай болуп жашайсың деген. Башкача айтканда, Алла Таалам бизди жаратканда бир гана тапшырма берген. Өзүңдүн аң сезимиңди өнүктүрөсүң деп жөнөткөн жер планетасына. Душа келет жер планетасына, жан дүйнө өзүнүн аң сезимин өнүктүрүш керек. Бирок биз социалдык максаттар менен көп жүрүп калабыз. Коом таңуулаган, өзүбүздүн акылыбыз тапкан, акылыбыз байы, элдин баары сени уксун, ушундай нерселерди айта берет да. Ошого умтулуп атып, биздин жашообуз экинчи планга калып кетет. А эгерде аң сезимди эмес, жан дүйнөбүздү уга турган болсок, анда биздин өмүрүбүздүн баалуулугу биринчи орунга чыгат. Сүт сай ошону көрсөтөт. Биз демек биороботпуз. Аң сезимибиз өзүбүздө өнүгө элек да, адамдар биоробот. Аң сезим саны номери 3, миссиясы 5 деген, действиясы. 5 болуп эле кыймылдайт. Өнүкпөгөн адам 5 болгондон чыга албайт, башкача боло албайт. Өнүгүү деген трансформация, жеке өзүнүн үстүнөн иштөө. Иштегенде гана адам анан ошол программадан чыкканга акысы бар, чыкканга күчү жетет, ошол энергиядан. Ошондуктан мындай сөз бар. Түркөйлөрдү планета башкарат. Даанышмандар планетаны башкарат деген сөз бар. Муну канча 11-12 кылымдарда эле Жусуп Баласагын айткан. Адам затты жаратты да эскерди, ага акыл, эс, тилди, ойду кошо берди деп. Бул бүт ааламда даанышмандар билет. Муну үчүн даанышмандар планеталарды башкарат. Ошон үчүн астрологдор жылдыздарды эсептеп көрүп, Омур Хаямдар мисалы үчүн билген муну үчүн. Даанышмандар баары билген бул илимде. Ошончолар эч нерсеге капа болбой, эркин жашап, бүгүн барбыз, эртең жокпуз дегенде билген. Жөн эле байлык топтоп, жөн эле бирөөгө көрүнүп, бийлик топтоп, эч кандай кажети жок экенин билген даанышмандарчы. Алар планета күн сайын бизди башкарып тура турганын, ар жылы эмне боло турганын биздин кыргыз эли билген. Мен мисалы сүт сай менен мен эмне таптым мисалы? Кыргыз элинин улуулугун таптым. Сүт сай менен биздин көрөнгөбүз күчтүү экенин, биздин духубуз өтө күчтүү эле экенибизди таптым. Духубуз сынып гана Американы карап жалдырап, башкаларды күчтүү державаларды карап жалдырап калганыбызды таптым. Биздин эл бизге акыл насаатын, мудросын, макал лакапка, манаска, элдик өзеки чыгармага калтырып кеткенин таптым. Өзүбүздүн макалдарды ушундай жакшы түшүнүп калдым сүт сайдан кийинчи. Биз башка элди жогору коюп атып, башка тилди үйрөнүп, тилден алыстаганда жет атабыздын, биздин элдин насаатын түшүнбөй калыппыз. Башка китептерди окуй бергендечи. Ошондуктан бул сүт сай менен ар бир өзүнүн тамырына, корнисине кайтып келет. Өзүнүн элин баягы тарыхты сыйлап атсаң, келечек сени атат деген сөз бар го. Биз эгерде качан өзүбүздүн рухубузду, духубузду таанымайын, өзүбүздүн тилибизде сүйлөмөйүн, биз адашканыбыз адашкан.
эч кайсы мамлекет келип бизди көтөрүп бере албайт. Эч кайсы бир президент дагы. Жалпы элдин дүйнө таанымы өзгөрүш керек. Себеби ар бир адам бул дүйнөгө келгенде эки эле нерсени издеп келет: билим, сүйүү. Сүйүүнү табышы мүмкүн, билимди таппаса, тапкан сүйүүсүн да жоготуп алат, бузат. Билимди тапкан болсо, билим менен баардыгын таба алат. Эки эле нерсени издеп жүрөт бүт жандар. Ошон үчүн Алла Таала мүчтөргө билимди берип туруп, үчтүн баары уга турган кылып койгон кулактарын. Башка сүйлөсө анчалык угушпайт, үч сүйлөсө угат. Анан төрт сүйлөп атканда сери туман келет дагы, элдин баары ошону жалган айтса дагы, туура айтса дагы угуп ээрчип кете берет төрт сүйлөгөндө. Ушундай болуп калат. Ушу эки энергияны уга турган кылып койгон. Бул Сүтсай дүйнө таануу илими да, өзүңдү таануу. Абанын канчалык кымбат экенин, дем алуу кандай кымбат экенин түшүндүрдү. Бул деген адамдын өмүрү баалуу экенин, реалдуулукка алып келип коет. Сүтсай деген бул адамды иллюзиядан чыгарып, аң сезим иллюзияда, эмоция өзүнчө кыйраттан деп жүрө берет. Ошодон чыгарып реалдуулукка алып келүү, реалдуулукка. А былтыркы жылы эгерде билим албаса адамды, турмуш өзү реалдуулукка алып келет. Ар бир адам энергияны өз акылына жараша, аң сезимине жараша тандайбыз, жасайбыз, жашайбыз. Энергия плюста да болбойт, минуста да болбойт. Жаман, жакшы болбойт. Алып жүрүүчү адам аны жаман көрсөтөт, жакшы көрсөтөт. Акча да эле да. Ошол ар бир адамдын максаты ар түрдүү да. Сиздин максатыңыз эмне, мисалы, эмне үчүн Сүтсайдан эмне билгиңиз келип атат? Алдын ала тагдырды биле алсам болобу? Жок. Алдын ала тагдырды бул Алла Таалам гана билет. Алдын ала эч ким билбейт. Бул көз ачыктык, ширк деген ошол туура. Бул психология. Сиздин ой жүгүртүүңүздүн жолун билесиз, характериңизди билесиз, мүнөзүңүздү, привычкаңызды билесиз. А бул билимдүүлөр баардыгы билишет. Бизди бул жер башкарат. Мысльдан чувство келип чыгат, сезим. Сезимден биздин действие келет. Действиеден биздин привычка пайда болот. Привычкадан биздин тагдыр келет. Ошон үчүн адамдын тагдыры өзүнүн колунда дейт. Мен тагдырымы жакшы жакка алып чыганбы, жаман жакка алып чыганбы, менин мыслиме байланыштуу. Менин мыслимдин агымы тынбай бир секунддун ичинде 60 000 ой келип турат. Мемечи тынымсыз агып келип турат. Ошол ойлордун ичинен кайсынысын угуп мен негативимди, плюсунабы, ошону кандай колдоном, бул менин жеке жоопкерчилигим, тарбия таалимим байланыштуу да. Ошонун менин максатыма байланыштуу. Кимдир бирөө илимди Сүтсайга деле ар түрдүү адамдар келет. Алып мен эми элдин баарын башкарам дейт. Мен эми ушуну билип алып, бул жерде өтө көп сырлар бар. Бизнесмендер үчүн бүт секрет бар. Бизнес ключтөр бар. Мисалы, кайсыл жерде бизнес ачса болот, ким менен бизнес партнер болуш керек, ким менен болбош керек. Даже аялың кайсы энергияда болсо, сен бизнесмен боло аласың чоң, боло албайсың. Бардыгы бар. Мисалы үчүнчү, мындайча айтканда, эгерде мындай айта турган болсом, ар бир адам ийгиликтүү болгусу келет, туурабы? Ийгиликтүү болгусу келбеген адам жоктур. Ар бири жакшы жашагысы келет, ар бири бай болгусу келет. Ийгиликтүү болуш үчүн секреттери, сырлары биринчи адамдын атына байланыштуу. Адамдын аты кандай атталып жүрөт, ийгиликтүүбү же ийгиликсиз атпы? Экинчиси, кандай адам менен турмуш курду? Өтө важный. Ийгиликке алып чыга турганбы, сындырып жок кыла турганбы? Кандай адам менен? Экөө. Үчүнчүсү, кайсы күнү баш кошушту? Ошол күн өтө, ошол энергия менен маанилүү жашайт. Андан кийин ал адам өзүнүн миссиясындагы энергиясын плюста алып кетип атабы, минуста алып кетип атабы? Анын ойлору өзү канчалык тазалады, тазалай албады, өнүктү, өнүкпөдү? Ошолордун баарын эске алып карап чыкканда гана ал адамдын ийгилиги анан жаралат. Ийгиликтүү алып барабы, ийгиликсизби? Мындайча айтканда, бир канча адам пенде келип бул дүйнөгө канча таланттар ачылбай эле көрстөнгө кетип атат. Окубай эле, өнүкпөй эле кетип атат. Ошон үчүн бир канча кыялдар аткарылбай көрстөндөрдө, мүрзөлөрдө жатат деген ошо. Ар күнү шанс берет Алла Таалам. Ар күнү күтөт бизди оңолот деп адамды. Өзүн ачат деп, баарына талант берген. Бирок адам өзү ишенбейт. Себеби анын тарбиясы, анын ата-энеси, мисалы үчүн адамдын наставниктери болот да, ийгиликтүү болуш үчүн биринчи анын ата-энеси. Кимден төрөлдүң? Повезло, не повезло деген ошол жерде. Биринчи ата-энең. Экинчи наставниктин жубайың болот.
повезет, не повезет тоже көрүнөт экинчи жубайыңда. Ошол энергия менен же алдыга кетесиңер экөөңөр, же мушташып, талашып, тартышып атып, мен кыйын болуп атып, экөөңөр сындырып аласыңар. Дагы бири-бириңи жок кылганга өтөсүңөр. А үчүнчү шанс, эгерде ата-энеден не повезло болсо, жубайдан не повезло болсо, үчүнчүсү өзүң издеп тапкан наставник, жолуккан наставник. Ал наставник бул ошол сага үйрөтө турган билим, ийгиликтин жолун үйрөтө турган адам, ал таптакыр башка адам болушу мүмкүн. Ну, мисалы үчүн азыр Чүтсайдагы менин наставнигим Жанат Кожумжаров. Мисалы, мен наставнигим дейм, Жанат Кожумжаров. Ошол наставникти этегин кармап, түшүнүп, сен жашооңду 180 градуска буруп кетсең болот. Демек, эч ким кембагалдын үй бүлөсүндө төрөлдүм эле, мен кыргыз тилинен башка тилди билбейт элем, мен кол бутум жок эле, пучук элем, тилим чучук эле дебестен, өнүгөм деген адамга дайыма жол ачык. Өзгөчө азыр 21-кылымда, өзгөчө Кыргызстанда азыр Ысык көлдө окутуп атат. Ийгиликтин кандайдыр эмес, бүтүндөй ийгиликтин сырын үйрөтөт. Ким Чүтсайга бакыт издеп келсе, жан дүйнөсүн аны табат. Ким байлык издеп келсе, аны табат. Ким өзүнүн максаты бар да, бирлер келиши мүмкүн, бийликке жетпей атам, ушунду окуп келип туруп бийликке отурам мен, президент болом, губернатор болом деп келсе, окуп келип ошону жасайт. Бизнесмен келсе, окуп барып туруп өзүнүн таланттары ачылып, мурда ойлоп таппаган нерселерди жасап, бизнес кылышы мүмкүн. Международный бизнеске айландырам десе, ошону алып кетет. 4 келип туруп, мисалы үчүн мен креативдүү бир нерсени ойлоп табам, мен мынандай чыгармалар жаратам, мынандай нерсени жаратам десе, ошондой кылып кете алат. Ал эми Акшола Пакирова менен кантип байланышса болорун описаниядан же болбосо Инстаграмда дагы бар. Пакирова Акшола деп Инстаграмдан издесеңиздер чыгат. Телефон номерлери 770 10 79 07. Ошондой эле 0507 97 86 95 номерлерине чалсаңыздар дагы болот. Ал эми миссияны дагы биз өзүнчө видео чыгарабыз. Ошо миссияны дагы ар бириңиздер өзүңүздөрдүн миссияңыздарды дагы видеодон көрсөңүздөр болот. Биз атайын чыгарабыз.